Bu жерде ысык жерде мындай тикенектүү дарактар өсөт экен. Буларды кыркыш деле кыйын экен, отун кылыш деле кыйын экен. Только кычкач менен эме менен кесип, анан отун кылынат экен. Ал эми карагылачы мына демелерди. Нелер мына аттар? Грейпфруттарды. Bir жагынан гүлдөсө, экинчи жагынан пышып, ушинтип өсө берет экен. Кышын жайын грейпфрут бар экен. Бардык ашыкча дарактардын баарын бутактарын кыйып отун жасады. Бул жерде эч ким сыртка тамак жасабайт экен. Атайын казан алып, казанга мынтип куурма кылып, куурма пиширди отунга. Мына уже пишип калды, жей турган болуп калды. Ошо газга, плиткага кылбай, эшикке казанга от жагып тамак жасадык. Bir tüp limonumuz var. Limonumuz öte жақсы болғандықтан иіліп табақтары сынайын деп қалды. Соған оны мен кило қылып қояйын деп отыр. Сынып қалмасын деп. Сынақып тиеп қоямыз. Бұл жерде мынакей гүл деп отыр. Bir жагынан мынандай болуп гүлдөйт экен. Диаметр сонун. Экинчи жагынан мынандай көк-көк болуп турат, үчүнчү жагынан оны үстүндө уже пышып турат. Алып жей бересин, бул жагынан быша берет экен, бул жагынан гүлдөп өсө берет экен. Лимондар ушунчалык жакшы болот экен бул жерде. Ушул шартка ылайыктуу өсүмдүк экен да. Папа, айтып өтсеңіз, не забудьте подписаться на мой канал деп. Дәрсіз ба? Жоқ. Нәрсені басат, болды, башқа еш нәрсе. Мындай бір еле кнопканы басат, бүтті. Башқа еш нәрсе қылышпайды. Не дейін? Дағы көп нәрсені көрөбүз. Менің каналыма жазылыңыздар деп қояйын. Ошентип айтыңыз, ава. Дәрсіз ба? Қырғызға ерте-ерте. Уят болабыз.